Ошто биз көрүп атабыз, курулуш аябай жакшы жүрүп атыптыр. Бирок мурун деле айтып келбеди эле Ошто мындай чоң кабаттуу үйлөр курулбайт, анткени сейсмо жагынан кичине бир кооптуу маселеси жаралып калат депчи. Азыркы убакта ушул маселе чечилип калдыбы? Азыр жаңы технология кирип атат. Мурда мындай чын айтканда мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Азыр эми технологиянын өсүш заманбап. Азыр биз 18-20 кабатка чейин тургузуп атабыз. Эми дүйнө жүзүндө карасаңар 100 этаждан ашык мындай зданиялар курулуп атат. Ошол эле Японияны карагыла. Бир күндө 5-6 жол жер титиреп турат. Салып атышпайбы? Эмне үчүн биз сала албайбыз андайды? Анан көп кабаттын үйлөрдүн түшүп атканда эми бул деле баягы экономиканын өсүшү да. Ошол эле Японияда мисалы экономиканын өсүшүн эмне менен эсептешет? Цементтин көлөмү менен эсептешет. Цемент канчалык көбүрөөк чыгып атса, канчалык көп колдонулуп атса, значит бул экономиканын өсүшү деген да айтылат да. Анан эми Ош деген бул экинчи борбор, бул түштүк борбор. Шаар деген шаардай болуш керек. Шаарда мындай көп кабаттуу үйлөр болуш керек. Мындай жер үйлөрдөн кетиш керек. Баягы жер үйдө жашайм, мал кармайм дегендер эми анда айыл куруп жашасын. Шаар деген бул шаардай болуш керек. Шаарда ушундай көп кабаттуу үйлөр туруш керек. Шаарда коомдук транспорт жүрүш керек. Шаарда көп кабаттуу мындай бир жолдор салыныш керек. Ошон үчүн бул эми баягы урбанизация да.